Assalamu алейкум достор. Даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде аябагандай даамдуу, пайдалуу тамактардын бири жеңил жана жасалышы дагы эң эле жөнөкөй. Бул духовкага бышырылган балык болмокчу. Мен бүгүн 2 балык алдым. Бул форель балыгы. Ар бири 1,5 килограммдан ичин тазалап, жууп алабыз. Андан кийин балыгыбызды маринаттайбыз. Маринад жакшы сиңиш үчүн жана ошондой эле көрктүү болуш үчүн балыкты 5-6 жеринен тилип коебуз. Ал эми маринад үчүн 5 аш кашыктай өсүмдүк майын алабыз. Эгер зайтун майы болсо, мындан дагы жакшы болот. Бул албетте 2 балык үчүн даярдалган маринад. Азайтып же көбүйтүп алсаңыз болот. Ошондой эле 1 чай кашык кызыл таттуу калемпир кошобуз. Жарым чай кашыктай кара мурч. Жана атайын балык үчүн татымалдардын түрлөрү бар. Мен мына ушундайын алдым. Курамында карри, куркума, горчица, имбирь, мускатный орех, кориандр жана башка көптөгөн татымалдар бар экен. 2 чай кашыктай коштум. 1,5 чай кашыктай туз кошобуз. Туз албетте татымына жараша, ошондой эле балыктын көлөмүнө жараша болот. 1 же 2 тишче сарымсакты майдалап алабыз. Жана 1 лимондун ширесин толук менен сыгып, жана кургатылган розмарин чөөнөн жарым чай кашыктай кошуп койдум. Татымалдар албетте өзүңүздүн каалооңузга жараша, милдеттүү эмес. Өзүңүзгө жаккан татымалдарды колдонсоңуз болот. Бардыгын жакшылап аралаштырабыз, ушу менен маринадыбыз даяр болот. Эми балыктардын ичи, тышын толугу менен бардыгын маринад менен жакшылап майлап чыгабыз. Балыктардын ичине кааласаңыз 1 пиязды тегерек туурап салып койсок болот. Ошондой эле мен 1 даана союзду дагы ичке тилип салдым жана көк чөптөрдөн дагы салсак болот. Ар бир тилинген жерине лимондун кесиндилеринен салып, эми балыгыбызды 30-40 мүнөттөй коюп койсок, маринад жакшы сиңет, андан кийин бышыра берсек болот.
Духовканы алдын ала ысытып алабыз. Бул жол менен 220, мүмкүн 200 градуста бышырасыз. Бул балыктын салмагына дагы жараша болот. Эгер кичинекей балыктар болсо 25-30 мүнөттө эле бышат, ал эми чоң балыктар 40-45 мүнөттө даяр болот. Кызарта бышырып алабыз. Балыктар бышканча каптал тамак кылып мен күрүчтү сууга бышырып алдым. Күрүчтүн рецепти каналымда бар. Сөзсүз түрдө кирип көрүп алсаңыздар болот. Шилтемесин ушул видеонун алдына калтырып коем. Жана ар кандай жашылчалар менен берсек дагы абдан пайдалуу болот. Мен калемпирлерди бир аз кууруп алдым. Табага өсүмдүк майын куюп, сарымсак жана ошондой эле розмарин чөөнөн кошуп койдум. Бул жыт бериш үчүн кошпой деле койсок болот. Жана дагы калемпирди өтө жумшартып куурубайбыз, чала бышырып алабыз. Ошондо баардык витаминдери өзүндө калып абдан пайдалуу болот. Достор, мына ушинтип бүгүнкү биздин балыгыбыз дагы даяр болду. Аябагандай даамдуу, көрктүү, пайдалуу. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Орозонун учурунда дал ушундай жол менен жасап, сиздер дагы ооз ачканга насип этсин. Ошондой эле конок тоскондо дагы дал ушундай жол менен жасап, кооздоп, дасторкондун ортосуна койсок, албетте көркүн ачат жана даамдуу, пайдалуу болот. Эгерде бүгүнкү видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басканды унутпаңыздар. Мен үчүн абдан маанилүү. Жана суроолор же сунуштар болсо, комментарийге жазыңыздар. Кандай видеолорду көргүңүздөр келет, эмне кызык болуп жатат деген сыяктуу. Жана баарыңыздарга ден соолук каалайм, оорубаңыздар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.